Кечеги бизден ошо орозо айыты бүтүп атканына байланыштуу ошо жерден биз ооз ачырган Түрк университетинин ректору Алпарсан Жайлан өзү бизди чакырып, ушунча адамдарды ушул жерде биздин жашаган Үмүт үйүнүн адамдарына ооз ачтырды. Биз ошол жерде иштеп аткан мугалимдерине жана студенттерине, ошол жерде эмгек кылып аткан бөлөк эмгекчилерине терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошондой эле биз ал жерге барып, ошол жердин кандай шартта жашап атышкандарын, балдар кандай шартта окуп аткандарын, ошолордун эле кайсы жерде кандай билим алып, канча факультеттери бар экен, ошол сыяктуу эле студенттер менен дагы кеңешип сүйлөшүп айттык. Алардын өздөрүнүн немелерин, ойлорун айтып, келечекте эмне болот, келечекте кандай кылат, ошонун баарын угуп келдик. Терең ыраазычылыгыбызды билдирүү менен ошондой эле бүт корпустарын кыдырып чыгып, баарысын тең көрдүк. Аябай бүт баардыгы келишиптир, бүт баарысы тең өзүнүн класстарынан бери тамак ичкен жайлары, эс алган жайлары, спорт залдары бүт баарысы тең кадимки азыркы мезгилге төп келе турган ушундай жай экен. Ушул жылыбызда мындан аркы боло турган 1000 жылдык ачуубузда жыл болобу ушуларга дүйнө жүзүндө тынчтык болсун. Манас университети өзүнүн аткарып аткан милдетин мындан дагы чоң аткарып, жана ошондой эле ар бир берип аткан, ар бир чыгарып аткан өзүнүн таланттары ушу дүйнө жүзүндө өздөрүнүн эмгегин кылып, тилегин аткарып жеткире берсин. Буларга кааларым чың ден соолук, узун өмүр жана ошондой эле иштерине ийгилик каалаймын. Айтылган сөздөрдөй, бу жерде бул университет жалаң эле ушул Азия эмес, Европа эмес, Америка, дүйнө жүзүндөгү ушундай чоң милдетти аткарган. Ушундан да мындан дагы аты Кембридж дегенде Лондондо тияк биякта жүргөн университеттерге теңелбесе дагы ашып кетсин.